9 апрель боло турган UFC 287 турнирге 1-2 күн убакыттар гана калды достор. Бул жерде Гилберт Бёрнс жана Хорхе Масвидал кездешет. Жана Адесanya Перейра реванш болуп өтөт. Айта кетчү нерсе, Масвидал сөздөрүнө келсек, эгерде бул саллашууда жеңилсем, UFC менен коштошоорун жарыялашын алдын ала билдирип өткөн. Ал эми эгер жеңе турган болсо, туура алдыга гана кетерин айтып өткөн. Азыркы даярдыгымда ага каршы катуу даярдыгы менен турарын баса белгилерди Гилбертке карата. Бул жеңиштен кийин Леон Эдвардс чемпион менен салашуу планы бар экенин айткан Масвидал. Негизи буга чейин 3 жолу жеңилген достор. Масвидал акыркы салашууну көрсөңөр, Усмандан 2 жолу, ал эми Колби Коингтондон болсо 1 жолу жеңилген. Менимче бул стилдүү мушкер UFC'ден кетсе баарына кызыксыз болсо керек. Бир аз болсо да достор. Силерге кандай ощущение болот? Кандай ойлойсуңар достор бул нерсе тууралуу? Ал эми кийинки кабар достор. Хамзат Чимаевке сүрөт аркылуу казакстандык мушкер Шавкат Рахманов. Бул сүрөттү коюп, каршкылар кол астында турган сүрөттү койгондагы бул сүрөттүн астына бул жазууну калтырган. Кимдир өздөрүн каршкыр деп атаса, каршкырлар кол астыбызда деген сөзүн жазып калтырган. Мындайча айтканда сөз эсин дароо тапкан Хамзат. Хамзатка себеби бул бош каршкыр кличкасы менен бул нерсе Хамзатка албетте кабарланган, дароо жеткен бул сүрөт. Бул сөзгө жооп узаткан Чимаев. Бул каршкыр намын алган жакшы нерсе. Жашоодо шакал болуп жашагандан көрө деп жооп узаткан. Көп убакыт өтпөй бул сүрөттүн астында эки мушкердин көрмандары талаш тартыштан улам же келишпестен улам чоң конфликтке айланбаслык үчүн эки мусулман мушкерлердин үчүндү балким билбейм жазууну алып салган Шавкат Рахманов достор. Менин оюмча достор, Шавкат азыр Чимаевке түшүүгө эртерээк, себеби 5 топтогу мушкерлер менен өзүн бир ирет дагы бир күчүн сынап көрүш керек Шавкат Рахманов дер элем. Эки мушкерлердин салашуусу буюрса достор, сөзсүз болсо керек, келечекте UFC'нин да бул тууралуу планы бар келечекте. Бул күтүлөт достор, буюрса күтүп калабыз, жана дүйнө күтөт деген жакшы салашуулардан болот деген ойдомун. Эгерде достор бул салашуу силерге да кызык боло турган болсо, видеого класс баскыла жана пикириңерди калтыргыла.